Кайрадан өздөрүн оппозиция деп атап жатышкан ишмерлер Центерра Голд компаниясы менен келишимди жокко чыгаруу маселесин көтөрүп чыгышууда. Мындай популисттик билдирүүлөр Кыргызстанга кандай коркунуч жаратат? Бул темадагы пикирлер кийинки материалда. Инвестициялык салымдар төмөндөп жатканда кайрадан Кумтөр менен келишимди жокко чыгаруу жөнүндө маселени көтөрүү оюндары жандана баштады. Ал саясатчылардын жеке кызыкчылыгын гана көздөп жатат. Ал эми өлкөнүн кызыкчылыгы болгон экономиканын оор абалы, мамлекеттин 4,5 миллиард доллар карызы арткы планда калып калууда. В 2020 году у нас будут выборы. Бизде 2020 жылы шайлоо болот. Ошондуктан өкмөттүн натыйжалуу иштеп жаткандыгына күмөн жаратуучу чакырыктар даярдалып жатат. Саясий көз карашта карасак, бул маселе кыска мөөнөттөгү кызыкчылыктарга гана багытталган. Эксперттердин пикири боюнча бюджетти түптөөчү ишкананын айланасында мындай жасалма чуу жаратууну түзүү коомчулукта туруксуздукту түптөөгө багытталган. Взгляды большинства инвесторов. Көпчүлүк инвесторлордун көз карашы Кумтөрдүн тегерегиндеги кырдаалга байланышкан. Эгерде биз келишимдерди кайрадан кароону кайталай берсек, бул биздин инвестициялык климатыбыздын абалынын туруксуздугун далилдеп, инвесторлор менен болгон мамилебизге таасир тиет. Кыргызстандын келечеги эл аралык соттук териштирүүдө калаары эч кимди ойлондурган жери жок. Судиться на международном уровне – это очень сложное дело, раз. Мындай компаниялар менен эл аралык деңгээлде соттошуу абдан кыйын. Эл аралык деңгээлдеги жогорку адвокаттык кеңселер менен байланышуу дагы кымбатка турат. Кумтөр маселеси боюнча суроого мамлекеттин көз карашын өлкө президенти өткөн жылы жыйынтыктоочу басма сөз жыйынында ачык айкын жана так жооп берген. Кумтөр боюнча стратегиялык келишим өлкө башчы белгилеп кеткендей 2009 жылы парламент тарабынан ратификацияланып, кыргыз бийлигинин бардык бутактары тарабынан бекитилген. Соттошуу, денонсация кылыш, муну национализация кылыш бул оңой нерсе. А бирок кийин ар жагы эмне болот? Кандай болот? Бул караш керек, ачкаш керек да муну. Коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында өлкөдөгү саясий абалды чыңалтууга кызыккандар белгиленген. Кээ бир провокаторлор барып, туура эмес маалыматты берип, элди көтөрүп, аягында ала суудан кургак чыгышып, жоопкерчиликке тартылбай, ошол жердеги жергиликтүү балдар, жаш балдар мына жоопко тартылып атат. Кезектеги саясий оюндар жанданып жатканда учурда Кумтөр өз ишин улантып, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн салымын кошуп жатат. Үстүбүздөгү жылы белгиленген 16-17 тонна алтын өндүрүү дагы сөзсүз аткарылат. Ал үчүн тоскоол болбой турушса.